Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде актуалдуу маек көрсөтүүсү сиздер менен мен Перизада Дүйшөнкулова. Бүгүн Токой кызматынын түзүлгөнүнө 75 жыл толду. Бул аралыкта кандай өнүгүүлөр болду? Ошондой эле кемчиликтери тууралуу кенен маек куруу максатында студиябызга мейманга Айыл чарба министрлигине караштуу Токой кызматынын жетекчисинин орун басары Козубаев Надырбек Өмүрзаковичти чакырганбыз. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Надырбек мырза, айта кетсеңиз, Токой чарба кызматынын түзүлгөнүнө 75 жыл толуптур. Бул аралыкта Токой чарба кызматы негизги кандай аракеттерди көрдү жана Токой канча пайызга көбөйтүлдү? Шуну кенен айта кетсеңиз. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу 7 каналдын кызматкерлери, урматтуу теле көрүүчүлөр. Рахмат. Ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сиздерге ыраазычылык билдирип кетем. Ошондой эле биздин Токой тармагында иштеген биздин токойчуларды, биздин токойчулардын ардагерлерин, азыркы иштеп жаткан кызматкерлерди ушу бүгүнкү өтүп жаткан 75 жылдык юбилейлик майрам менен бардыгыңыздарды куттуктайм. Юбилеюңүздөрдө аманчылык болуп, ден соолуктуу болуп, ушу Кыргызстаныбыздын өнүгүшүнө, Кыргызстаныбыздын жаратылышынын жакшы болуп, абанын таза болушуна салымыңыздарды кошуп жүргөнүңүздөр менен ушу бардыгыңыздарды ушу ийгилик каалап куттуктап кетем. Надырбек мырза, айта кетсеңиз, ушу 75 жыл аралыгында Токой кызматы канчалык аракеттерди көрдү жана канча пайызга көбөйтүлдү? Биз ушул Токой тармагы түзүлгөндөн бери 75 жылдан бери бизден мурунку кызматкерлер, ардагерлер, азыркы иштеп жаткан кызматкерлер да көптөгөн жумуштарды аткарды. Бул 47-жылга чейин, ушул 2-нчи дүйнөлүк согушка чейин биздин токойлор 6%ды түзгөн экен ушул Кыргызстанда. Ошол 2-нчи дүйнөлүк согушта ушул строй материалдары үчүн, ушул эл керегине жарагандыгы үчүн ушул кыркылып отуруп 3%га чейин түшүп кеткен экен. Бүгүнкү күндө ушул биздин Кыргызстандагы токой 6,28%ды түзүп келди да. Бул менен эмнени айтып кеткибиз келет? Ошо 47-жылы түзүлгөндөн бери биздин Токой тармагында эбегейсиз зор эмгектер аткарылып, токойсуз жерлер, бош жаткан жерлер, ошо Токой фондусунун жерлерине экме токойлорду отургузуу менен, ал эми көчөтканаларда ошол тоодо өсүүчү биздин Токойго жарай турган көчөттөрдү өстүрүү менен ушул бүгүнкү деңгээлге жетип келип отурабыз. Буга чейин бизде ушул Союз маалында дагы канчалык колхоз совхоздор түзүлүп, ошолордун маалдардын басымы болсо дагы биздин токойчулар ошол 1500-3000 гектарга чейин токойлорду отургузуу, жаңы кол менен отургузуу менен ушул бүгүнкү деңгээлге жеткирди. Андан сырткары бизде ошол токойлорду коргоп, сактап, ошолорду элдерге мыйзамсыз кырктырбай, албетте бул бир терс көрүнүш жактары да болот, бирок ага карабастан ошол кайтаруу менен табигый токой өзү менен өздөрүнүн табигый өсүүсү менен дагы ушул бүгүнкү 6%га жетип келип отурат. Бул да чоң эмгектер аткарылды. Бүгүнкү күнү дагы ушул бизде көчөтканаларыбызда 15 миллионго жакын көчөттөрүбүз бар. Анын ичинен 6 миллионго жакын стандарттуу көчөттөр деп коебуз. Бул стандарттуу көчөттөр дегенибиз биз ошо тоолорго өстүргөнгө жана жашылдандырууга, социалдык мекемелерге, ошондой эле жеке жактарга ошол жашылдандыруу үчүн өстүргөнгө көчөттөрүбүз бүгүнкү күндө 6 миллионго жакын. Айта кетсеңиз, ушу берилген көчөттөрдүн каражаты бюджети мамлекеттен бөлүнөбү же сиздер кандайдыр бир долбоорлордун негизинде аласыздарбы? Бизде бул көчөттөрдү өстүрүү боюнча биздин көчөттөрдү ошол кызмат көрсөтүү менен көчөттөрдү сатылат бизде. Ошол сатылган көчөттөн түшкөн акчаны кайра көчөт өстүрүү үчүн жумшайбыз да. Эгерде бир токой чорбаны мисал үчүн алсак, ал токой көчөтканасынан жаздан баштап көчөттөрдү сатып, андан түшкөн акчага ошол жумушчуларды иштетүү менен, андан сырткары уруктарды терүү менен, ошол уруктарды сепкенден кийин, ал көчөт чыккандан кийин аларды отоо, түгүн жумшартуу,
сугаруу ушундай иш-чаралар менен өзүнө кайра ошо токойдорду, көчөттөрдү өстүрүүгө жумшалат да. Бул өзү ошол көчөттөрдү сатуу менен келген менен. Андан сырткары бизде долбоорлор менен иштешебиз. Мына бүгүнкү күндө бүткүл дүйнөлүк банктын жардамы менен токой экосистемаларын интеграциялап башкаруу долбоору иштеп жатат. Германиянын техникалык жардам берүү менен Жайзет долбоору менен ага чейин ФАО менен иштеп жүрөбүз. ПРО-ГЕФ ушул долбоорлор менен Жайка, Койка деген ушул кореялык долбоорлор менен биргеликте иштеп, алардын жардамы менен дагы көптөгөн көчөттөрдү өстүрүү жана экме токойлорду ушу жасалма кол менен отургузган көчөттөрдү отургузууга, алардын тегерегин тосуу иштерине, материалдык базасын чыңдоо максатында, токойчуларды колдоо максатында көптөгөн иштерди аткарып, ушул бизде ошолор менен иштеп келип жатабыз. Айтып калбаңызбы, биз токойго көптөгөн бактарактарды отургузабыз деп, жана именно кайсы бактарды отургузасыздар? Ошону баса белгилеп кетсеңиз. Бизде 2022 жылы планыбызга 1130 гектар планга койгонбуз. Иш жүзүндө 1177 гектарга аткарылды бүгүнкү күндө. Ошол аткарууда биздин өзүбүздүн токойдун түрлөрү бар. Жаңгак мөмө токойлору, карагай токойлору, арча токойлору жана суу жээгинде өскөн токойлору деп ушундай бөлүнөт да. Ошого жараша биз зоналарга жараша биз план түшүрөбүз. Ошол токой чарбалар мисалы үчүн карагай токойлорун отургузабыз. Жалал Абад областында болсо жаңгак, алма, мисте, бадам жана башка өсүм көчөттөрдү отургузабыз. Ал эми Баткен облустарында арча, Ош, Баткен облустарында арча көчөттөрүн, саксаул, сөксөөл деп коет, сөксөөлдү себүү, мисте, бадам көчөттөрүн, ал эми Талас, Актала, Атбашы райондорунда суунун жээгинде өскөн теректерди, тал теректерди өстүрүүдөбүз. Андан сырткары бизде мөмө жемиш бакчаларын түзүү, интенсивдүү бактарды түзүү боюнча бизде практикалык жүзбө түп токой чарбасында жана балыкчы токой чарбаларында чычырканактын ушу мөмөсүнүн чоңдугу ушу менен жаңы сортторду 6 айдан алып келип, ошолорду энелик плантацияларды уюштуруп, ошолордун калемчелеринен көбөйтүп, сатыкка дагы чыгарып атабыз. Андан сырткары өзүбүздүн ошо токой фондусунун жерлерин дагы бул ижарага берген адамдарга дагы ошол көчөттөрүбүздү өстүргүлө деп, карагат, малина деп коет, ушуларды алма көчөттөрүн, бардык түрлөрүн 50ге жакын көчөттөрдүн түрлөрүн өстүрөбүз. Нандырбек Өмүрзакович, айта кетсеңиз, мына токойчулардын 75 жылдык майрамы болуп аткан экен. Негизи эле аймактарда гектарлаган жерлер бар. Ошолорго кызматкерлер жетиштүүбү? Токойчулардын азыркы учурдагы абалы, айлык маянасы кандай болуп атат? Сиздер кандай көңүл бөлүп атасыздар? Ушул бизде эң көйгөйлүү маселелердеги турган суроону берип атасыз. Бизде азыр кадрдык жетишпестик аябай бул орчундуу маселе болуп турууда. Себеби айлыктын аздыгынан көпчүлүк ушул токойчу адистер сыртка Россия, Орус мамлекетине кетип калып жатат. Андан сырткары ушул айлыктын аздыгынан иштебей бизнеске кетип калгандар бар. Бүгүнкү күндө мынакей августтун 1-нен баштап айлык көтөрүү менен биз ушуну бир жакшы мамлекетибиз көңүл бөлүп, ушуну жакшы жолго салып берди да. Себеби буга чейин 6000 алып аткан токойчулар эң ылдыйкы айлыкты ушул кече сентябрдын башында 16000, 17000, ал эми орточо айлык 25000ге чейин жетип, токойчулар бир кыйла сүйүнүп, эми мындан бул жакка ошол биздин кесиптештер кайра кайтып келип, ушу иштейт го деген ойдобуз. Ал эми көйгөйлөрдү айтып кеттиңиз, чындыгында кадрлар жетишпейт. Биздин территориялар, аймактар чоң. Аларды кайтарууда союз таркагандан бери бир кыйла солгундап ушундай болуп кеткен. Себеби бул акча каражатына келип такалгандыктан ушундай маселелер жаралган. Ал эми союз маалында өтө
статусу дагы жогорку деңгээлде болчу. Бүгүнкү саясат менен ошо статусун көтөрүү дагы чоң маселе болуп, ошого жардам, мамлекетибизден жардам болуп, ошол көйгөйлүү маселелер четкесинен чечилип келүүдө. Бизде сиз суроо берип калдыңыз, ошол аймактардагы абалдары. Биздин токойчулардын ошол аймактардагы абалын оңдоо, материалдык базасын чыңдоо максатында мен жана айтып кеткендей токой экосистемаларын интеграциялап башкаруу долбоору менен бизде 13 токой чарбасында 42 үй кардон деп коет. Бизде ошо токойчулардын үйүн салып бердик. Анда кээ бирки үйлөргө ошол үйдүн ичинде суусу менен дааратканасы менен кылып азыр заманбап цивилизацияга жакын ушундай үйлөрдү салып берүү менен ал жерлерде бизде токой чарбадагы мөмө жемиштерди кайра иштетүүчү цех салып берип азыр иштеп ошол Аксы токой чарбасында иштеп атат. Токтогул токой чарбасында балды кайра иштетүүчү цех салынып ошону ишке киргизүү алдында турабыз. Буну менен биз иш орундарын камсыз кылып, андан сырткары токой продукцияларын кайра иштетип, ошону жакшы ушул дүйнөлүк деңгээлге чыгарып, биздин токойдун органикалык сапаттагы продукцияларды чыгарып, биздин Кыргызстандын мөмө жемиштерин токой тармагын ушу таанытуу максатында ушундай иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Ал эми ошол деле долбоор менен дагы бул башка ошол токой чарба менен чектешкен айыл өкмөттөр менен иштешип, аларда жамааттар түзүлүп, алар менен биргеликте мөмө жемиш бакчалар, интенсивдүү бакчаларды түзүп, ал жамааттар ошол отургузулган бакчалардан өзүнүн үй бүлөлүк экономикасын көтөрүү максатында да иш-чара жүргүзүлүп атат. Бул долбоор токой кызматынын жардамы менен ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөргө көчөттөрдү таратып бердик. Андан сырткары ошо жайлоого чыга турган жайлоочуларды, жай пайдалануучуларга шарт түзүү максатында алардын көпүрөлөрүн салып берип, ушул максаттарда иштер жүргүзүлдү. Андан 42 токой чарба бар бизде, 41 токой чарба, бир токой коргоо жана сактоо станциясы бар. Аларга ушул УАЗ автомашинасын өрт өчүрүүчү шаймандар менен биргеликте алып берип, бүгүнкү күндө ушундай жакшы иштер аткарылды. Бардык эле аймакта мыйзамсыз жарандар бактарды кыйып атышат. Ошолорго кандай айыппул төлөтөсүздөр? Жанагы айтып өткендей, ушул бардык токой чарбаларга 2019 жылы 20-21 жылдары ушул УАЗ автомашинасын өрт өчүрүүчү шаймандар менен алып берип, бир кыйла материалдык базасын чыңдап алдык десек болот. Бул өрт Кудай сактасын, мындай чыкса, аябай өчүрүү өтө оорчулукка жаратат. Биздин ушул токойчулар жөө ошол жерде атайын шаймандар бар, ошолор менен өчүрүп, бирок бул өрт өчүрүүнүн алдын алуу максатында түшүндүрүү иштерин жүргүзүлүп, ошол жерлерге бизде пано деп коет, аншлаг деп коет, ошолорду жаңыртып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, андан сырткары минерализациялык полоса деп коет бизде, ошол алдын алып өрт жүрбөгөн жерлерди аткаруу иш-чараларын жүргүзүлөт. Ал эми мыйзам бузуулар боюнча дагы эл менен бул токойдун эл менен болгон мамилесин, токойго болгон мамилесин өзгөртүү максатында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол эгерде мыйзамсыз кыйылса, өтө чоң акча менен штраф салынат. Ошолорду түшүндүрүү иштери менен жүргүзүлөт да. Эгерде бизде акыркы мезгилде ошол орус мамлекетинен курулуш материалдары келип, ошол бир аз баалары ыңгайлуу болуп калгандыктан биздин токойлорго асылуу дагы бир аз солгундады. Бүгүнкү күндө биздин токойчулар дагы, токой чарбада иштеген кесиптештерибиз дагы ошол азыр билесиз да, социалдык тармактар, телефон менен видеого тартып, же болбосо кандайдыр бир түшүндүрүү иштери менен ушуну алдын алып келип атабыз да. Биринчи жолу Кыргызстанда биогумус иштелип баштаган. Азыркы учурда ал кандай жыйынтык берип атат сиздерге? Бизде жанагы эле ошол биогумус деп бул бизге көчөттөрдү өстүрүүдө эң чоң пайдасы жакшы экен. Муну биз Үчкөргөн токой чарбасы менен Каракулжа токой чарбасында
ошол биогумусту өндүрүүчү чуңкурчаны жасап, ошого былтыр октябрь айында ошого керектүү азыкты таап, сөөл жанды Калифорния сөөл жанды деп коет экен, ошону салып, биз бүгүнкү күндө мынакей бир 10 күндүн аралыгында таза иштетилген биогумус топрагын алганга жетиштик. Ушул бул биогумустун пайдасы мында 56 ушул элемент, химиялык элементтин составы бар экен. Биздин көчөттөргө эгерде ошол топрак менен өстүрсөк, өсүү темпи дагы тез өсүүсү, көчөттүн сапаты да жакшы болуп, бул топрактын пайдасы жакшы болот экен. Ал эми буну колдонсо, эгерде мөмө жемиш бакчаларына колдонсо, бул ошондон алган алма, алча болобу, кандайдыр бир мөмө өрүк болобу, ошол топракты коюп туруп өстүрсө, мындан таза органикалык продукцияларды өндүргөнгө мүмкүн экен да. Муну менен биз дагы башка токой чарбаларда дагы ошол эки токой чарбаны улай эле дагы башка токой чарбаларда уюштурулуп атат. Айтып кетпеңизби, сиз ушу башка токой чарбаларда дагы бул ишке жүргүзүлөт депчи. Негизи эле буну сиздер иштеп чыгууда мына кыйынчылык болбойт бекен? Бюджетти, каражат кандай болот? Ошону кошумчалай кетсеңиз. Ошол каражат жагынан эме токой чарба бизге жакын апрель айында министрлер кабинетинин 233 токтому чыкты. Атайын каражаттардын 30%ын токой чарба өзү колдонсун деп. Ошондон пайдаланып, бизде ошол керектүү иштерди көчөт өстүрүү боюнча токой чарбанын иштерин жакшыртуу максатында бизде ошол жумуштарды аткарганга бир аз каражат иштетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Ошону менен биз бул маселелерди чечебиз деген үмүттөбүз. Ал эми дагы бир суроом бар. Мына сиз айта кеттиңиз, токой чарбадагы биз бардыктар менен өнүктүргөнгө аракет кылып атабыз деп. Негизи эле ушу токойдун аймагында бир туристтерди тартуу боюнча бир жакшы долбоорлоруңуздар барбы? Ушуну кошумчалай кетсеңиз. Бизде ушул биздин жерлерди, токой фондусундагы жерлерди ижарага беребиз биз. Бүгүнкү күндө 20 миңден ашык ижарачыларыбыз бар. Ошону менен иштешүүдө биздин атайын жобо бар. Ошол жобонун негизинде ижаранын түрлөрү бар. Ошол ижаранын түрлөрүндө туристтик максатта иштетүүгө дагы жерлерди ижарага беребиз. Конкурстуктун негизинде беребиз. Ал жерлерде атайын жободо жазылган тартиптер бар. Ошол тартиптердин негизинде берилет. Ага чейин ал жерди иштетүү үчүн атайын ошо токой жоготуулардын эсептетип, ошол жерге туристтерди жайгаштыра турган, аларды камсыз кыла турган жерлерди жайгаштырыш үчүн жеңил конструкциядагы сөрүз болобу, же болсо стол отуруп ошол жерде эс ала турган болобу, ошондой иш-чараларды жүргүзүү үчүн биз токой жоготууларын эсептетип, ал акчаны мамлекет капчыгына төлөтүп, андан кийин иш-чараны жүргүзөбүз. Ал иш-чараны жүргүзүүдө ижара акысын токой чарбага төлөнөт, андан кийин ошол туристтик максатта иштетүү боюнча түшүндүрүү иштерди жүргүзүп берип турат токой чарба. Ижарачы менен келишим түзгөндө ошол ижара келишиминдеги пункттардын талаптарын коюп берет. Ошонун негизинде ижарачы токой чарбага өзүнүн кандайдыр бир иш-чараларын аткарып берип турат. Сиз айта кеттиңиз, 2 миңден ашык жерди биз ижарага беребиз депчи. Ошол кайсы тармакта көбүрөөк иштеп атышат? Бизде ижарачылар ушул токойлорду пайдалануу, жайыт жерлерин пайдалануу, туристтик максатта пайдалануу, жашылдандыруу үчүн пайдалануу, ушундай түрлөрү менен пайдаланат. Бизде эң негизги ошол Жалал Абад областында жаңак мисте токойлорун пайдалануу боюнча ижарага көп ижарачылар катталган. Муну менен бизде ушул токой чарбалардын ичинде токой чарбалар менен чектешкен айылдарда, ушул айылдагы элдер биздин токой продукциялары менен үй бүлөлөрүн багып, экономикасын жогорулатып,
малын ошол токой чарбанын жерине жайып, ошол токой продукцияларын алып базарга алып барып сатып, ушундай тириликтерин өткөрүп келип атат да. Биздин студияга келип маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин эфир аягына чыкты. Бизде бүгүн конокто Айыл чарба министрлигине караштуу Токой кызматынын жетекчисинин орун басары Надырбек Козубаев Өмүрзакович болду. Кийинки көрсөтүүгө чейин сак саламатта туруңуздар.